ар кандай жардыруучу заттарды тазалоо жана зыянсыздандырууда аскер тармагынын өтө жоопкерчиликтүү, аны менен катар эле кооптуу да кызматын аркалаган саперлорго таандык. Согуш талаасында кол салууга аракеттенген душмандын артиллериялык ок атуу куралдарынан атылган октор жарылбай калганда же алар тарабынан катылган миналарды зыянсыздандырууда саперлор гана чечкиндүү кадам таштай алышат. Огонь! Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн коргоо министрлигинин инженердик бөлүгүнүн негизги курамы болгон, тагыраак айтканда саперлор ар жыл сайын 21 январда өздүк майрамын белгилеп келишет. Бул даталуу күн өлкөбүз эгемендик алгандан кийинки 16 жылдан бери белгиленүүдө. Ага байланыштуу сапердик кызмат алгач качан, кайда түзүлгөндүгү тууралуу да кыскача тарыхына кайрыла өтөлү. Аскер инженердик академиясынын эң алгачкы тарыхы бир канча кылым мурда түзүлгөн. Ал Александр I-нин буйругу менен 1819 жылы Санкт-Петербург шаарында аскер инженерлер училищеси ачылган. Ал эми 1855 жылдан тартып ал окуу жай Императорлук инженердик академия деп аталган. Бул аскердик бөлүктүн курамы Биринчи дүйнөлүк согушта да инженерлик тажрыйба арттыруу менен ийгиликтерин көрсөтө алышкан. Анда Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев жана маршалдар Алексей Прошляков, Михаил Воробьев, Виктор Харченконун жетекчилиги менен инженер-саперлордун аскердик тажрыйбасын арттырууга да салым кошушкан. Ал эми улуу ата мекендик согушта 620дан ашык сапер Советтер Союзунун баатыры наамына татыктуу болгон. Андан сырткары 270ке жакын инженер кавалер ордени менен сыйланса, 200дөн ашык инженердик бөлүкчөлөр гвардиянын мыктысы деп аталган. Тема согуш талаасын зыяндуу заттардан тазалоо. Бул эмнеге? Согуш болуп өткөн жерде обязательно тазалаш керек. Потому что мирный жителдерден ошол согуш талаасында колдонулган зыяндуу заттар, СВ болушу мүмкүн, миналар, башка да зыяндуу заттарды обязательно тазалаш керек. Ал үчүн бул биз тазалап турган жердин бөлүгү райондорго бөлүнөт. Ал жерлерге флагтар менен, желектер менен коюлуп, biz rayondu birinci belgi alabыз, bölüp алабыз. Саперлук кызматты аркалоого жаңыдан кабыл алынган адистерге атайын программанын негизинде билим берилет. Бул аралыкта жаш адистер мүмкүн болушунча тереңдеп билим алууга аракеттенишет. Мен инженердик сапер ротасына кызмат кылам. Кызмат кылганым 6 айдын жүзү болду. 6 айдын ичинде көптөгөн ийгиликтерге жетип, командирлер көптөгөн нерселерди үйрөттү бизге. Кесипкөй саперлордун катарын толуктайм деп толук өзүмдү эсептейм. Буга чейин батальондо кызмат өтөгөнбүз. 1-мотоаткычтар бригадасында өтөгөнмүн кызмат. Инженердик сапердик ротасы мага аябай кызыктуу болгондугу үчүн ошого байланыштуу бул жака которулганбыз. Инженердик сапердик ротасы аябай жакты. Кийимдерди кийип биз аскер талаасында көбүрөөк жүрүп калабыз. Ал кийимдер аябай оор бизге. Ар кандай түрлөрү бар. 25 кг, 30 жана 45 кг кийимдер бар. Аскер кызматкеринде аны чечпей калган учурлар да болот. Аябай эми кыйынчылык жаратканда дагы эми ата мекенге кызмат өтөшүбүз керек. Эми ата мекен биз үчүн бул ыйык милдет. Мекенибизди, көз карайыбызды сакташыбыз керек. Азыр бизге өнөктөш мамлекеттерден жаңы техникалар,
ар кандай приборлор келип жатат. Биз ошол приборлорду дагы тереңдетип, өзүбүз ошол мамлекеттерден барып үйрөнүп, жана өздүк курамга ошол техникалар менен, приборлор менен кандай иштеш керек экенин ошол жөнүндө сабактарды өтүп, дагы тереңдетип, теория жактан бул класстан эгер үйрөнсөк, теориясын үйрөтсөк, ТТХ-сын, мүнөздөмөсүн, башка нерселерди үйрөтсөк, биз практикалык сабактар болгондо талаага чыгып, биз ошол эле приборлор менен, техникалар менен практикалык сабактарды өтүп, үйрөнүп жатабыз. Бул аппараттардын келиши менен бизге бир топ эле жеңилдиктер болду. Анткени биз өзүбүз барганда эң эле башкысы бизге безопасность, коопсуздугу, сапер адистердин өмүрүн сактап калышыбыз керек. Ошон үчүн бул роботтордун келиши бизге аябай чоң жардам берип жатат. Биз эгер зыяндуу заттарды тапкан болсок, ал робот бизге ошол зыяндуу затты таап, алып, бизге алып келип берет да. Биз ошол уже табылган зат кыймылдап алып келгенден кийин уже билебиз да, ал жарылбайт биздин колубуздан. Көбүнчө учурда ушул зыяндуу заттар жерге жарымы кирип калат же толугу менен кирип кеткендиктен биз казып албагандыктан робот ошол алып бергени, алып башка жайга алып барып бергени бизге ошол чоң жардам болот да. Бул кызмат аркалап иштеп келе жатканыма 6 жылдан ашып калды. 6 жылдан бери ошол мен ар кандай приборлор менен, техникалар менен иштеп, дагы сапер адистарын дайындайм деген ишеничтемин. Мина! Кызматка келгенибизге 1 жыл болду. 1 жылдан бери көп нерселерди үйрөндүк, машыгуу талааларына бардык, миналардын түрлөрүн үйрөндүк. Азыр биз танкага каршы миналарды изедик, ага керектелүүчү шаймандар. Мина белгилөөчүлөр бул мина табылган жерден белгилеп коебуз. Аркадагы команда өзүбүздүн адамдарыбыз бар. Алар миналарды жардырып жок кылышат. Биз издеп беребиз. Кызматыбыз аябай сонун, башкалардан караганда кызыктуу. Кызматыбыз өтө деле оор эмес, коркунучтуу болсо да. Ата мекенге кызмат кылам. Бизге кабыл алып аткан учурда эч кандай тажрыйбасы кереги жок. Өзүбүз үйрөтүп, көрсөтүп, окутуп алабыз. Аларды дайындоо үчүн кеминде 1 жылдан кем эмес убакыт керектелет. Бул сапердук аскерде бул өзгөчө атайын багыттагы аскер болуп саналат. Кыргызстанда, ошондой эле Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө бул өтө чоң ролду аткарган бөлүкчө болуп эсептелет. Азыр бул мина издеген шаймандар, ошондой эле
техникалардын бүт бары жаңыланууда. Азыр мина издеген шаймана бүт бары жаңы келип, бүт бары жаңы куралдуу күчтөрдүн бүт барына Кыргызстан бүткүл аймагына жаңыдан таратылып берилди. Ошондой эле биздин күч структурабыз өзгөчө Кыргыз министрлиги менен ГКМ менен биргеликте иш алып барат. Кандайдыр бир чоң масштабтуу дүйнөлүк масштаб болобу же мисалы алганда көчмөндөр оюндары болгондо биздин бөлүүчүлөр сөзсүз барып ошол жакта алдын ала коопсуздук эрежелерин сакташат. Ошондой эле бизде тажрыйба алмашуу, чет элдеги өнөктөштөр менен биргеликте сабактар өткөзүлөт. Это чет өлкөдө, Америкада, Турцияда, Азербайжанда ошолор менен биргеликте биз тажрыйба алмаштыруу максатында сабактар өтүп турат. Айрым учурда жадыруучу заттардын кандай абалда жана кандай курамда экендигин табуу жеңилге турбай калышы да мүмкүн. Тагыраак айтканда, кооптуу кырдаал жаралганда саперлор үчүн атайын кийимдерди колдонуу менен кызматка өтүшөт. Жолдошумар сиз берген буйрукка ылайык кароо иштери каралды. Каралган учурда кооптуу болгон үчүн машина менен робот машина менен барууга сунуштайм. Мындай кырдаалда саперлорго жакындан жардам берүү үчүн атайын роботтор менен жардыруучу заттарды зыянсыздандырууга өтүшөт. Буга чейин маалымдалгандай, ал робот талон деп аталып, аскер кызматкерлери аны компьютердик программанын негизинде башкарып турушат. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздарда бул робот 3 камера менен 3 камера орнотулган. Бул жарылбай калган белгисиз жарылуучу снаряд болгонуна байланыштуу буну биз сапердун коопсуздугун, өмүрүн сактоо максатында муну роботту колдонуп коопсуз жайга алып барып алабыз. Мунун негизги тактика техникалык мүнөздөмөсүнө келе турган болсок, бул 1000 метрге чейин аралыкта башкара алабыз. Ылдамдыгы 7 километр саатка чейин жүрөт. Жана ошондой эле жүк көтөрүмдүүлүгү 90 килограммга чейин. Белгилеп кетчү нерсе, бул робот менен дагы бир биз тапшырма аткарсак болот. Мисалы 90 килограммга чейин жарадар болгон жоокерди согуш таласынан сүйрөп келгенге мунун күчү жетет. Жарылуучу заттын коопсуз экендигин бир сыйра көрүп, аны биз ошол жерден алып келдик. Алып келгенден кийин бул жарылуучу затты бул жактагы атайын даярдалган сапер алып, атайын кум салынган ящикке салат. Ошол менен андан кийин бул жарылуучу затты биз алып барып, коопсуз аралыкка алып барып, жардыруу иштерин өткөзөбүз.
Кыргыз армиясында инженердик сапёрдук бөлүктүн кызматынын орду зор. Эгемендүүлүк алгандан берки бир топ ийгиликтүү кызматтары менен бирге акыркы жылдарда эле ыкчам иш-аракеттерди жүргүзө алышты. Атай кетсек, 2015 жылы Түштүк Батыш аймактык командачылыгынын кошуундарынын инженердик бөлүкчүлөрү менен Баткен облусунун Сох анклавы менен чектеш аймактарында 200дөн ашык жарылбай калган ар кандай артиллериялык жана авиациялык октор табылып зыянсыздандырылган. Огонь! Bizde бұл жалғыз емес, бұл сіздерге көрсету үшін ғана біреуін алып шықтық. Атайын жарылушы заттардан тышқары біз өз қолымызбен жазалма жарылушы заттарды үйретеміз өз құрамға. Ал үйреткен мақсатыбыз чақыру түшкен учурда атайын жарылушы заттардан тышқарда ошо колго жазалган жарылуучу заттар болуп калышы мүмкүн. Ошолорду зыянсыздандыруу үйрөтүү максатында биз бул жактан сабакта үйрөтөбүз аларды дагы. Бирок мен кызмат өтөгөн учурларда андай учур каттала элек. Азырынча. Инженерлик саперлык күнүн белгилөө быйыл 16 жыл толуп турат. 2008 жылы 21 январь инженерлик күнү деп белгиленип, ошол күнү кол коюлду эле. Биз ар дайым кыргыз эли үчүн кызматтабыз. 2021 жылы Баткен аймагындагы чек арадагы коогалаңдыда жардыруучу заттарды зыянсыздандырууда ийгиликтүү кызматтарды аткарышты. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин инженердик сапёрдук тобу аскер аралык жана эл аралык машыгууларга активдүү катышып келишет.